2022 жылдын 13 апрелинде Гапарайтиев атындагы Сүрөт музейинде Кыргыз Республикасындагы эң эски өнөр жай тармактарынын бири Терексай кенинин пайда болушундагы алтын ылгоочу жаңы фабрикасынын ачылышына арналган тоо кен өндүрүшүнүн жаралышы аталышындагы иш-чара өттү. Бул Жалал Абад облусунун Чаткал районунда жайгашкан Терексай кенинин ишине арналган алгачкы фото көргөзмө. Эти Бакыр Терексай Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан берки алтын ылгоочу фабрикасын куруп, ишке киргизген биринчи тоо кен компаниясы. Негизинен бул Терексай аймагында түзүлгөн эң ийри жана заманбап объекти дейт компаниянын башкы директорунун орун басары Альп Тогай. Эти Бакыр Терексай основана в 2015 году. Эти Бакыр Терексай ишканасы 2015 жылы Кыргыз алтын ишканасы менен биргеликте түзүлгөн. Ишкананын 25%-ын Кыргыз алтын ачуу акционердик коому ээлик кылса, 75%-ы Эти Бакыр Турция ишканасына таандык. Ишкананын толук каржылыгы Эти Бакыр Турция ишканасы колго алып, бүгүнкү күнгө чейин 235 миллион АКШ долларын инвестицияга салды. Учурда дээрлик жумуш иштери жыйынтыкталып, тестирлөө негизинде ишкана өз ишин баштап жаткан чагы. В данный момент пусконаладка тестовой режим запуск идет. Тоо кен тармагы биздин өлкөнүн экономикасынын эң негизги булагы. Анын келечеги чоң. Муну Эти Бакыр Терексай сыяктуу ири долбоорлордон көрүүгө болот. Бул долбоор татаал жолду басып өттү. Өлкөдө мындай алтын ылгоочу ишканаларыбыз көп болсо, экономикабыз алда канча өнүкмөк дейт Тоо кен ассоциациясынын президенти Ишинбай Чунуев. 0,5 граммды бул бортовое содержание 1 тоннага. Аны дагы забаланысы уруда дейт. Баягы мындай азыркы эмелер технологиялар жок. Биз иштеткизе алабыз. Бул руда жакшы экен. А так официально 1,5 граммда. Анан бура 0,5 дегенде мен ошол карап көрдүм дагы, ошол мага жагып атат. Анда деген бөлөк кен байлыктарга, компанияларга биз үлгү көрсөтөбүз. Тетиги жердин астында калып калган байлыктар, кен байлыктарды алыш керек. Көргөзмөгө аталган кендин тарыхын жана Эти Бакыр Терексай тоо кен компаниясынын ишмердүүлүгүн чагылдырган 70тен ашык сүрөттөр коюлган. Анда ишкананын объектилерин, кенди иштеп жаткан оор жана кубаттуу тоо кен техникаларын, ошондой эле деңиз деңгээлинен 2000 метрден ашык бийиктикте күн сайын иштеген жумушчулардын жеринин сүрөттөрү көрсөтүлдү. Көргөзмөдө негизинен 2016 жылы келген ушул долбоор түзүлгөн, ошондон бери аткарылган иштер тууралуу айта кете турган болсок, бул ошол эле Терек кан участогунда карьерлер күнү түнү иш жүргүзөт, ошол туурасында барып тартып кетти. Анан деген буга чейин жана эски офистер оңолуп, атайын мындай өзүнчө бир шаарчалар түзүлдү да, жумушчуларга ыңгайлуу бир шарттарды түзүү боюнча. Мурунку эски фабрикада түзүлдү, буга чейин иштеп келген. Эми жаңы фабрика ишке кирсе, анын иши токтотулуп, бул эле чоңураак алтын ылгоочу Кыргызстанда 4-чү деп коет да, 4-чү размер боюнча жылына бир 700 000 тонна руданы иштетип турган жаңы фабрика ачылды. Ошондой эле көргөзмөнүн алкагында академик Үсөнгазы Асаналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик геология университетинин студенттери үчүн Эки Бакыр Терексай ишканасынын адистери жана Кыргызстанда белгилүү геологтору болочок тоо кен адистеринин тоо шарттарындагы өндүрүштөрүнүн өзгөчөлүктөрү, кесиби эмнеси менен кызык экендиги тууралуу айтып беришти. Арген Мажитов, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.